Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum hurmаттуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 20 ноябрь 2022 жыл. Мына ошентип биз күзгү сериялардын соңуна да жакындап баратабыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы жогорку лигадагы команда Сагын Мамановдун командасы Билерман Ордо студиясына келген. Команданы Ордого чакырууну мен баштаймын. Темирлан Мамасалиев, команда мүчөсү. Кыргызстанда улуттук кызыл ай коомунун адиси болуп иштейт. Данияр Исаев, команда мүчөсү, кесип боюнча информатик. Айбек Кыргызбаев, медицина колледжинин студенти. Сезимгүл Райымжанова, фармацевтика кесибин окуп жатат учурда. Алишер Маматиса уулу, команда мүчөсү, кесип боюнча тарыхчы. Жана команда капитаны Сагынбек Маманов, клуб магистри, интеллектуалдык борбор, Кыргыз Өзбек эл аралык университетиндеги интеллектуалдык борбордун директору. Мына ушундай борбор жаңы ачылды бул университетте. Мына ошол интеллектуалдар борборун Сагын мырза мындан кийин жетектейт. Бул келечекте дагы бир топ интеллектуалды даярдоочу мектеп болуп калмакчы. Мына ушул команда бүгүн жогорку лигада ойнойт. Эсеп азырынча 0-0. Бизге жаңы кошулган, биринчи жолу кошулган телекөрүүчүлөр үчүн биздин даректерди айта кетели. Биздин дарегибиз каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордого деп жазыңыздар. LTR МТРКсына. Facebook'ta Билерман Ордо баракчабызга катталып суроо калтырсаңыздар болот. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин бардык оюндар жүктөлгөн. Жаңы оюндар көрүп турасыздар. Сөзсүз түрдө бизге подписаться баскычын басып катталыңыздар. Instagram'da Билерман астыңкысызча Ордо дарегинде биз расмий баракчабыз бар. Билерман чекет TV күчүкчө mail чекет биздин электрондук дарек. Ал эми биздин эң башкы өнөктөшүбүз бул учурда Барбол. Барбол фирмасына чоң рахмат. Адал татуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана дагы бир өнөктөшүбүз Актив Дизайн полиграфия жана жарнак борбору барыңыздарга ийгиликтерди каалайт. Мына ушул эки өнөктөшкө аралык билдирүү менен бирге биз анда бүгүнкү күзгү сериянын 10-чу туруна старт беребиз. Биринчи раунд. Сиздерге каршы Сабира Арынова суроо берет. Балыкчы шаарынан. Урматтуу команда. Телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандык аркылуу жөнөткөн. Сыр сандыкча. Бул суроону берүүдөн мурда бүгүнкү оюнга атайын демөөрчүлүк кылган инсанды айта кетүүнү мен туура көрдүм. Билесиздер, буга чейинки оюнга Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунда ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич биздин студияга атайын келип, ушул оюнду көрүп, ушул клубтун келечеги, ой пикирлери менен бөлүшүп, жардам көрсөтүүнү убада кылып кеткен. Бүгүн Данияр Төрөгазиевич ушул убадасына туруп, ушул оюнга өзүнүн жеке эсебинен 25 000 сом акча каражатын ушул оюнга демөөрчү катары бөлүп берди. Чоң рахмат. Биз ушул учурдан пайдаланып Данияр Төрөгазиевичке жана Ош облусунда өкүлчүлүктүн бардык жамаатына, ушу бизди колдоп жаткан
ыралчылык билдиребиз. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, суроого көңүл буралы. Дэн Браун өзүнүн бир чыгармасында сыр сандыкчанын ичиндеги предметти поездге окшоткон. Поезд. Адатта поездди текшерүүчү ревизорлор эң соңку вагондон текшерүүнү баштап, уламдан улам текшерип, эң аягында локомотивге жетип келишет. Текшерүүнү аягынан башына карап башташат экен да. Демек, Дэн Браундун ою боюнча поезддин сырдуу сандыкчанын ичиндеги предмет менен окшоштугу бар. Урматтуу билермандар. Сыр сандыкчада эмне бар? Кетти минута. Ылдыйдан караппы? Өйдөдөн ылдый карайт го эми. Бул жерде буюм бар деп атат да. Ручка, карандаш. Эмес экен бакындай. Шата да эмне дейт? Тагын Лестница окшогон. лестница. Тагын. Өйдөдөн өйдө карап. Акыркы жагынан алдына калгыздай изилде. Үстүндөгү этажды текшериш үчүн деле ошол лестницадан түзгө чыгат го. Бири-бирин. Поездге окшоштуруп атат, поезд. Кайсыга окшошу мүмкүн? Поезддин дагы нелери бар? Өткөндө пароходдун үтүк болгон болсо да. Үтүк же ошол үтүккө окшош кетет. Ооба. Бир предмет. Тагын Предмет поезд. үтүккө окшоп кеткен. Акырынан баштап. Эсептик дүмүрчөлөр бар го, мисалы электр. Калькулятор бар. Тагын эсептегичпи? 6-этаждан ылдый карап таштайт да. Тагын Бир варианттары. кетип атат. Үтүк Жогорудан төмөнгө. Жакыныраак. Не болушу мүмкүн дагы. тагын. Поезд. Кайсы жакыныраак? Так, не болушу мүмкүн башка? Дагы Кайсы Поезд топтогон окшоп. Поездге окшогон дейт. Алдыдан кетип атат. Бул жаңы сандыкчанын ичинде бир нерсе сырдуу бар. сандык. нерсе бар. Тамеки мебиси? Тагын Тамеки болушу мүмкүн, анткени чыгармада Жок. Текшерет экен да бул жердечи. Текшерүүгө окшош болуп атат да бул же. ошону кете берет тамеки. Сагын мырза убакыт аяктады. Урматтуу алпауч Данияр Исаев жооп берет. Данияр Исаев. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын жообу шам бар. Шам. Жооп кабыл алынат. Демек, команданын ою боюнча сыр сандыкчада шам бар. Шамдын күйүшүн биле турган болсок, ал жогорудан төмөн карай эрип баштайт күйгөн учурда. А мында телекөрүүчү предметтин поездге салыштыра турган болсо, эң акырынан баштап баш жагына келе берет деген сөз. Жооп кабыл алынган. Анда эмесе биз көрөлү. Бул биз күндө колдонуучу каражаттардын катарына кирет. Демек, урматтуу команда, бул тиш пастасы. Тиш пастасын акырынан жогору карай биз сыгып иштете беребиз. Мына ушул тиш пастасына поездди окшоткон экен жазуучу Дэн Браун. Эсеп 1-0. Эсеп 1-0. Сабир Арынов алкыштарынан телекөрүүчү тарап алгачкы эсепти ачты. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Азамат Бурканов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Айтмакчы, жакшы сүйүнүчтүү кабар, бул биздин клуб магистри капитан Сагынбек Маманов бүгүн уулду болду. Бир кол чаап куттап коелу. Экинчи перзентин көрүп жатат. Келечектеги билерман деп туралы азырынча, өмүрлүү болсун, ден соолукта болсун. Биз ушул клубтун атынан чың ден соолук, uzun өмүр каалайбыз. Улуу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Мединада ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жылдары айрым учурларда мусулмандар тарабынан аткарылган сооп иштердин өлчөмүн ошол шаардагы бир көрүнүшкө карап баалаган. Мисал үчүн, бул иштин сообу мынчалык, тигил иштин сообу ушунчалык деп кайсы бир көрүнүшкө салыштырып айтаар эле. Сен кылган иш өлчөмү мына ушуга барабар, сен кылган иштин өлчөмү мына ушуга барабар деп Медина шаарындагы бир көрүнүшкө карап айтаар эле. Эми сиздерге суроо. Пайгамбарыбыз кайсы көрүнүшкө карап сооптордун өлчөмүн айтып турган? Минута кетти.
төөлөрдүн санынабы? Төлөрдүн санына Тоолор эмес. Тоолор болушу мүмкүн. Бир көрүнүштө атат шамал, Неме тоосу депчи. суу, кудуктун астындагы суунун көлөмү болушу мүмкүн. Bir hadiste ким эгерде ким мешитке биринчи келе турган болсо, Ага тоодой деп да. тоодой эмес, төөдөй, экинчи келе турган болсо уйдай, төртүнчү келе турган болсо койдой сооп деген. Бул жерде көрүнүштө атат да, бир нерсеге деп атат да, көрүнүш. Көрүнүш болсо, тоодой сооп деген. Көлөкө эмес бекен? Дагын Курма дарагынын көлөкөсүндөй же күндүн эмесиндей. кербен салыштырат да көбүнчө. Кербендин узундугунабы? Жүктүн көптүгүнө. Тоосундай сооп. Бирок тоо азайып көбөйүп туруш керек да бул көрүнүштө. Сооп сенин көрүнүшүң ушундай болуш керек. Медина шаары башка шаарлардан кандай эмнеси менен? Соода саттык да, Медина шаары дагы жакыныраак. кербен болушу мүмкүн. Шаба Меккеде турабы? Ооба. Дагын Демек бул жерде только соода саттык. Күндүн батышы, таң атышы эмес да. Ажылардын келишине карап Мекке шаарында Медина көрүнүш. соолордун кербен. Медина Казык барбы жокпу Медина? Көбүрөөк. Соода саттык менен аябай көп алектенишет да. Кайсы Тоодой болсун деген сөз бар кээдечи. Тоодой сооп жазылды. Кумдай. Тоосундай сага сооп келсин деген бар дагын сөздөр бар да. Көрүнүш. Мен оюнча кербен боюнча да, мынау жакшылык жаман. Медина. дагын Ойлор боюнча да айткан жери бар. Ойлор. Көрүнүш. Төлөр боюнча айткан. менимче тоо майлуу болот. Убакыт бүттү Сагым мырза. урматтуу алып баруучу, экинчи суроо жоопту Алишер Мамайтиса уулу берет. Алишер Мамайтиса уулу. Урматтуу алып баруучу, ар кандай варианттар чыкты бизден. Кербендерге салыштырышы мүмкүн. Чоң узун кербендер, мисалы, андан сырткары тоолорго Ухуд тоосу же башка тоолор бар. Неме шаардын айланасындагы тоолорго салыштырышы мүмкүн да. Андан сырткары койго же уйга мал салыштырышы мүмкүн жаныбарларга. Биздин жообубуз ушул тоолорго салыштырганго деп токтолуп атабыз. Бул же тигил тоого. Тоолордун дагы айырмасы бар да, кичинекей чоң. Сен сообуң бул тоодой, сен сообуң бул тоодой деп салыштырган болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Эгерде Мединаны назарга ала турган болсок, Мединада кайсы тоону назарга тутушу мүмкүн пайгамбарыбыз? Ухуд. Ооба. Ухуд тоосун. Жооп кабыл алынат, мен туура жоопту айтам. Мусулмандардын ошол жашоо тиричилигинде же болбосо ислам дининин тарыхында, окуяларында өлчөмдөр аябай көп мисал келтирилген. Мен эмне үчүн Медина шаар деп басым жасап айттым. Мекке шаарында болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккедеги Тур тоосун айтар эле. Нур тоосу деп коебуз, пайгамбарыбызга аян түшкөн тоо, Ал эми Мединада пайгамбарыбыз Ухуд тоосун мисал кылып айтар эле. Сенин сообуң Ухуд тоосундай болду деп. Анткени кимдир бирөө бир курма алып келгенде пайгамбарыбызга, мен ушул кошумчам ушул болсун деп бир даана курма алып келгенде айткан, сенин сообуң ушул курманын сообу Ухуд тоосунчалык болду деп. Жана биз 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Üçüncü раунд. Тынчтык Кубатбеков биздин күйөрман, учурда Кытайдагы Цюаньчжоу деген шаарда ишмердүүлүк жүргүзүп жатат. Ошол жерде бир компанияда иштейт. Урматтуу билөрмандар, мына замандын өнүгүүсү менен Кытай тилиндеги кээ бир иероглифтер дагы башка кошумча маанилерди ала баштады. Мисалы, ооздеги тилде саламдашуу иретинде хай иероглифи кеңири колдонулат Кытайда. Ыраазычылык иретинде се дегендин ордуна кытайлар сан кей йоу деп дагы коюшат экен. Се деген ордуна сан кей йоу. Кара түсүн билдирген хей иероглифин дагы башка мааниде колдонушкан кезиктирүүгө болот. Урматтуу билермандар, кара деп тырнакчанын ичине жазып атат да. Кара деп тырнакчанын ичине жазып атат. Эми сиздерге суроо. Хей иероглифи дагы башка мааниде колдонулса, ал кандай маанини билдириши мүмкүн? Бардык айтылган сөздөрдү анализдеп көрүңүздөр жогоруда. Минута кетти. Хей, чач, кара терилүү адам.
Хей, қара болса Хейт кылат турган. қара, black. Thank you. Салам. Thank you деген. Хейтер деген. Негр деген сөз емес, қара терілі адам. Қара терілі адам, негр деген сөз. Же қара ден, черный. Кризис, черный ден. Азап күту күні. Техниканың өнігіші. Хейт деген сөз бар. Қаралу деген. Қаралу. Хейтер бе? Thank you. Хейт деген ошо кара менен майн. Мерде бірінші хай деп атады, thank you, ана хей болды. Хей. Қара түсті білдіріп атады. Ошондо қайсы Хей деген мурда қара түсті білдірчеле, азыр дагы бир майны бар экен. Ошо майны Заманбап тілде Хейтерлер деп айтышат. блок бой, заблок. Хейтерлер булар Черный не бар Қытайда дағы? Иньянның мемелері өзі. өмүрбү. жаңағы Заманбап болот. Жо болсом сыя эмес бекен. Заманбап болсо? қара түсті қоя аламыз ба? YouTube'да хейтерлер. Уақыт бүттү сага мырза. Урматтуу алып барчу, бул суроого жоопту оор суроо Айбек Кыргызбаев жооп берет. Айбек Кыргызбаев. Урматтуу алып баруучу, командада ар кандай талкуулар болду. Хей деген сөз биздин оюбузча англис тилинен hate деген сөздөн алынган болуп, каралоочу адам, жамандоочу адам деген майнын билдирет. Мен туура жоопту айтайын. Айбек мырза айткандай, англис тилинде hate сөзү негизи жек көрүү, жаман көрүү деген маанини билдирет. Хей иероглифи угулушу жана маанилик жагынан hate сөзүнө жакын болгондуктан хейтери же болбосо башка бирөөнү каралоо, жаман көрүү маанисинде колдонулат экен. Жооп туура. 2-1 эсеп. Тынчтык Кубатбековдун суроосун команда туура тапты жана өз казынасына дагы бир упайды кошту команда. Урматтуу Ордо, демек биз ордого суроону ойнотобуз анда, ойнотобуз. Анткени биздин бүгүн демөөрчүбүз бар. Эң жакшы тапкан, туура тапкан командага демек биз 1000 сомду ыйгарабыз мынакей. Даярсыздар, Мен суроону окуйм. Кайсы бир романдын каарманы 1960-жылдардагы мезгилдин жашоочусу катары мындай бир ой пикирин билдирген экен. Бир караганда телевизордон президент чыга калат экен, бир караганда жоголуп да кетет. Жоголуп кетүүсү мындай бир себеп менен жоголуп кетет экен. Кайра чыга калат экен президент телевизордон, кайра жоголуп кетет экен. Эми сиздерге суроо. Ал романдын каарманы колунда эмнени кармап турган эле мындай учурда? Минута кетти. Телевизордон президент чыгып, жоголуп, чыгып, жоголуп атат. Каармандын колунда эмне бар эле? Кетти минута. Вакыт бүттү. Командалар жооңуздарды жазып, Сагым мырза, сиз окуп бере бересиз. Алгач калган команда Илгиз мырза. Телевизордон президент пайда болот, кайра жоголот экен, пайда болот, кайра жоголот экен. Демек, бул романдын каарманы колуна эмнени кармап турган эле ошол маалда. Так, дагы бир бул жактан дагы бир жооп түштү. Болду, башка жок эч ким. Сагым окуп бериңиз. Сорон мырзанын командасы пульт деп жооп беришиптир. Нокот командасы шам деп жооп беришиптир. Нокат?
ооба, Нокат командасы. Ким ал Нокат? Динара Сапарова. Динар Сапарова. Андан кийин Илгиз мырзалар пультта жооп бериптир, тура элеби? Азыр айтам да, тура эмесин. Жок, пультта бар команда, пультта, сурап атам. Андан кийин жаңы команда булар дагы пультта. Пультпу? Ооба, эки вариант жазып тур да кээ бирлер. Ушундай жооптор. Шам жана пульт, Ооба. Жооптор кабыл алынат. Сиздер да ойлоно койдуңуздарбы? Мисал үчүн сурайын да, эмне деп таптыңыздар сиздер? Бизде дагы ошол биринчи вариантыбыз Пульт. Пульт. Биринчи вариант. Эми мен туура жоопту айтайын. Гежит болушу мүмкүн, эми соц тармакта. 60-жыл, мен айттым, 60-жылдагы жашоодо жашаган каарман дедим. 60-жылы пульт өзү бар беле же жок беле деген суроо негизи туулат. 60-жылдары телевизордун пульттары Европалык өлкөлөрдө болушу мүмкүн. Советтик өлкөлөрдө пульт бар беле же жок беле? Мен эми туура жоопту айтайын. Урматтуу командалар, бул каарман колуна антеннаны кармап бурап аткан, кыймылдатып аткан. Урматтуу билермандар, антеннаны ары бери кыймылдатып аткан, антеннанын толкунду кармай албай, кээде экрандан президент чыгып атты, кээде жок болуп атты. Анткени антеннаны бир жерде кармоо кыйын эмес, эми кыйын болчу. Ай. 1000 сом кайра өзүнүн ордуна калды. Эч кимге насип эмес болду бул 1000 сом. Анда кийинки оюндарга ойнотобуз эми бул 1000 сом. 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Раяна Токторалиева Жалал Абад шаарына сизге каршы суроо берет. Илгерки убакыт бирликтери боюнча көз ирмем деп 1 секунда же 1 секундадан 5 секундга чейинки аралык назарга тутулган болсо, чай кайнам деген сөзгө 10 минута эсепке алынган болсо, аш бышым деген кадимки эле биздин кыргыздын сөздөрү 1 саат 1,5 саатка чейинки убакыт назарга тутулган болсо, чашке деген сөзгө күн толук чыккан убакыт назарга тутулган, жана башка. Эми сиздерге суроо. Азан деп кайсы убакыт назарга тутулган? Азан деп. Кетти минута. Кеч казанда өйт да, шам деп коюшу мүмкүн да. Азан. Эртең мененки убак. Күн чыкканга чейинки убак. Алгачтан деп. Эртең мененки багымдаттын азаны. Же мында болот да, бул секунд, минута, түш, кайра неме пешимден аралыгы болот атпайбы? Туурабы? болушу мүмкүн. Багымдаттан баштап. Чашке чак түш болот да. Азандан деген багымдаттан баштап. Азан 5 жолу айтылып атат. 5 жыл айтат, бирок эртең мененки эсинде калат. Түшкүсү айтылбайса, Эртең менен Азандан туруп иш баштайт деген, сааттан туруп иш баштайт деген. Эртең мененки багымдат убакыты. Эч убакыт намаз убакыты эле го дейм. жок, ошондо азыр Жок, азан деп атпайбы, азан. бул кайсы учурду деп атабы? Суроо кайсы учур? Эки намаздын ортосу экен. Бир кайсы учур? бул жерде ошол биз Багымдаттын намаз айтылган убак. Эртең мененки убакыт. эртең мененки пайгамбарыбыз Эртең мененки күн чыга элек убак. Неге көздөр менен чай кайнам убакыттар берип атат? Убакыт ченен бирдиктери. Таң азан. Убакыт ченен бирдиктери андан сырткары убакыттын белгиси да болот атына чачка. Сагын мырза, Сардан деп эртирак. убакыт аяктады. Ким жооп берет? урматтуу алып баруучу өзүнүн жооп берүүгө аракет кылайын. Бул эми таң азан эртең мененки багымдат намазында же намаз учурунда эртең мененки таң азан убакыты айтылган мүнөт. Себеби баардык иш пайгамбарыбыздагы сүннөт калтырган. Ошол эртең мененки багымдатка туруу бул мен үчүн дүйнөдөн кымбат деген да. Ушулдай сыңары. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. Негизи 5 убакыт намазга азан айтылат. Алишер мырза. Ал эми азан деп илгерки убактарда багымдат намазы окулуучу убактыны айтышкан экен. Таң азан, таңкы убакыт. Анткени ал убакыт өтө тар болот. Бир канча убакыттан кийин эле күн
жарык чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ушул убактыны айтышкан экен. Эсеп 3-1. Урматтуу телекөрүүчү, суроо жөнөтүп уланта бериңиздер. Билерман азыркы жолдо биздин Instagramда баракчабыз жана Facebook, YouTube'да комментарий катарда суроо калтырсаңыздар болот. Биз же телефон номер калтырыңыздар, сиздер менен сөз түрдө байланышабыз. 5-раунд. 5-раунд. Раунд. Ашымалы Сыдыков, Кара-Балта шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Бүгүнкү телекөрүүчүлөрдүн же балким буга чейинки телекөрүүчүлөрдүн эң улуусу 83 жаштагы телекөрүүчү экен. Жана сиздер билип алсаңыздар жакшы болот эле деп бир 4 суроону жөнөтүптүр. 4 суроону. Анын ичинен биз бирөөнү тандап алдык. Урматтуу билермандар, кыргыздарда эрдик кылып кой сойду, иттик кылып төш тартты деген сөз бар дейт. Меймандарга табак тартуунун өзүнчө маданияты болгон. Мисалы үчүн кайсы бир жерде башты улууларга, аксакалдарга тартса, ал эми кээ бир жерлерде бизде эми ар кандай аймактар бар, аймактарга карап тартыла берет. Кээ бир жерлерде аксакалдарга кайсы бир жиликти тартышкан. Ал эми аялдардын улуусуна, жаш улагандарга, энелерге дейлик, ага да өзүнчө бир тартуу кылышкан. Кайсы бир жиликтебизби? Демек сиздерге суроо берип атат. Бул биздин аксакалыбыз. Аксакалдарга кээ бир жерлерде баш тартса, кээ бир жерде эмне жилик тарткан жана жашы улуу энелерге дагы эмне тартылган. Минута кетти. Куймулчак аялдарга жалаң куймулчак же куйрук. Жок, куймулчак. Куймулчак эркектергечи баш, анан жамбашпы? Жамбаш. Кээ бир региондордо. Региондордо. Жамбаш деле кээ бир региондордо болушу мүмкүн да. Дагы кайсы жиликтер бар? Куймулчак. Жок, аялдарга жамбаш тартылат. Жок, Аялдарга жамбаш, аялдарга эркектерге бирдей улук кетет. Күң жилик, кар жилик дагы аялдарга эркектерге бирдей кетет. Аксакалдарга улуу аялдарга. Кышка жилик только эркек кишилерге кетет. Жок, кээ бир региондор эске Эң алыш керек. чоң жилик бул жерде. Булардын келгени эмес. Бардык региондо жамбаш эң чоң жилик болуп эсептелет. Бардык региондо. Аялдарга көбүнчө куйрук аялдарга гана тартылат деген уктум да мен. Көбүрөөк. Ошол токтогон шакшы. Андай жиликтер, кичине жиликтер окшойт да. Ал бирдей кетет. Бирдей эле кетет. Бирдей эле кетет. Бирок куймулчак, кээ бир жерде ошонун ордун элеп атат да, баштын ушундай. куймулчак. Жылтыңкы уча ал бөлөк нерсе. Ал да улууларга кетет да. Ушуну айтып атам да. Сагы мырза, Жылтыңкысы бөлөк. Азыр бул жерде ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, буйруса бул суроого Алишер мырза жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биз койдун жиликтерин айтабыз да туурабы? Албетте. Ооба. Эгерде жылкыныкы же уйдук болсо, аксакалдарга уча тартылат, билебиз. Эгер бул жерде койдуку болсо, азыр койдо болсо, жамбаш жилиги эң улуу жилик болуп эсептелет. Аксакалдарга тартылат. Аял кишилерге? Аял кишиге куймулчак тартылат. Аял куймулчак тартылат. Куйрук. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Негизи жилик бөлүштүрүүгө анча-мынча катышкан учурларыңыз барбы, Алишер мырза? Дайым эле ооба, той аштарда катышып жүрөбүз. Оюн улантылар, жооп негизинен туура. Ушул жамбаш жана куймулчак. Жамбаш жана куймулчак. Эсеп 4-1, 6-раунд. Раунд демек Өрбек Базарбаев Бишкек шаарына сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге бир фото суроо жөнөтүп атат. Экранга көңүл бурабыз. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга бир Европа мамлекетинде жайгашкан объектинин эмблемасы көрсөтүлдү. Бул объект 1890-жылы төрөлгөн кайсы бир адамдын атынан аталат. Урматтуу билермандар, кимдин атынан аталышы мүмкүн? Бул эмне өзү? Кетти минута.
ошол бу. Эйфель болуп турат да. Канат сыяктуу деп тур. Ушул кишинин атын алып жүрөт дейт. Эйфел 1890 точно? Здание. Европада Фейерверк, могу фейерверк жанындагы жылдызча. Да, башка варианттар. Бул ушул Бельгия болуп турат. Европадагы жер болсо. Ма Украинанын герби жаман окшош болуп кетти да могу жерде. Ал мындай да, мындай. Окшош. Европадагы кайсы бир объекти? Европада да кайсы объект бар? Бекши айтып турган берки Пиза болуш керек. Пенза. Анда кыйшак кылыш керек эле да. Пиза Эйфел. Сүйүнү шары, эки канат турат анда. Бул сүйүнүн шарыбы. Так. Франция, Париж болушу мүмкүн. Же болсо кимди экен? Эйфел деп адамдын атынан коюлганбы аны? Кимдин атынан коюлду? Эйфель Кимге деген. жакыныраак? Эйфелдин аты. Пизанский башня. Лично башка тиешеси жок. Эйнштейн эмеспи? Жок. Здание. Адамдын атына кайсы здание бар? Альфред Эйнштейн. Сау мырза. Урматтуу алып баруучу суроого жоопту Алишер мырза жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бул жерде бул жаран 1890-жылы төрөлгөн болуп атат. Жана анын атынан ушул здание аталган. Ушул объект аталган болуп атат да. Бул сүрөттөн карап турсак, Эйфель мунарасы гана эсибизге келип атат. Анын буттары жана жылдызча жана канатысы ошонун урматына кооздоп койгон го дейм менимче. Бирок мен түшүнбөй аткан жерим Эйфель башнясына, Эйфель мунарасына ушундай логотип керек беле же керек эмес беле? Ошондо ойлонуп атам. Демек сиз Эйфелдин өзүн назарда тутуп атасыз, э? Ооба, бул жерде Эйфелдин өзүн назарда тутуп атам. Жооп кабыл алынат. Ортодо эч кимде пикир жок, э? Же барбы? Урматтуу алып баруучу, кимдин экендигин таба албадык, бирок бул космостук компания сөйдөгөндө жылдыз турат, бул учак немес. Демек кайсы бир учкучтун же ошол эменин элесине бир космостук объект болушу мүмкүн. Космодром дейсиз. Урматтуу алып баруучу, мен деле ушул космоско тиешелүү бир чечимге келип атам. Балким ошол НАСАга деле бир баягы филиалы катары болушу мүмкүн. Анан эгер бир адамга негизделсек, балким бул Нил Армстронг. Нил Армстронг. Ортодо пикирлерди уктук. Мен туура жоопту айтайын. Европа мамлекетинде жайгашкан объект. Эгерде бул Эйфель мунарасына окшош дей турган болсок, демек бул Франциядагы бир объект экенин биз байкасак болот. Жана учууга аракет кылып жаткан Эйфель мунарасын дагы байкасак болот. Демек бул, урматтуу билермандар, Шарль де Голль атындагы аэропорттун эмблемасы. Шарль де Голль бул ким? Франциянын президенти, урматтуу билермандар. Ошонун атындагы аэропорттун эмблемасы жөнүндө сөз этет, урматтуу билермандар. Төртө кесип 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. Демек Эйфель мунарасы деген бул Франциядагы объект экендиги анык болчу. Темирлан мырза, сизде эч кандай вариант болбоду бул суроо боюнча? Эйфель мунарасына окшоштурдук, бирок андан ары улап кете албаппыз. Шарль де Голль ойбойт. Шарль де Голль аэропорттун эмблемасы ушундай экен. Азимбек Матраимов сиздерге каршы суроо берет. Көңүл буруңуздар. Адаттан тышкаркы суу. Урматтуу билермандар, теле көрүүчү Азимбек Матраимов сиздерге мына ушундай консерваланган суунун сүрөтүн жөнөтүп жатат. Таң калыштуу консерваланган суу. СССР убагында эмне үчүн, кандай максатта ушинтип сууну консервация кылышкан? Кимдер үчүн? Кетти минута. Бул моряктар Моряктар? ага чейин Суу болгондо ал жок. ооба, деңизде туздуу суу болгондагы ага чейин колдонууга тыюу салынган бул суунучу. Булар 2 жылдык срокко өтүшмөй чыгат, жана эч кимге тиешеси болбойт. Качан гана авария болгондо же өзгөчө кырдаалдар болуп калганда, флоттолор үчүн, ооба. Ошо токтойбуз, башка вариант жок. Өлөт номурда. Урматтуу алып баруучу, буюрса жооп даяр. Ким жооп берет? Айбек Кыргызбаев жооп берет. Айбек Кыргызбаев. Бул суулар, консерваланган суулар атайын флотто иштеген моряктар үчүн, деңизчилер үчүн чыгарылган.
Биз билебиз, деңиздеги суулар туздуу суу ичүүгө болбойт. Бул ушул суулардын жардамында алар суу ичкен. Өзгөчө кырдаалдарда иштеп колдонушкан. Өзгөчө кырдаалдар. Мисал үчүн. Авария болуп кетсе. Мисал үчүн авария болгон учурларда, ошондой учурларда. Кантип авария болот? Деңиз флоту. Балким деңиздеги ошол кемелер чөгүп кеткен учур болушу мүмкүн. Алардагы суу жок болуп калышы мүмкүн, чыгып кетиши мүмкүн, ошондой учурларда. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Өзгөчө кырдаалдар учурунда деңиз флотундагы моряктар ичүүчү суу катары колдонушкан. Таң калыштуу суунун консервациясы. Мен биринчи жолу көрүп атам муну. Эми туура жоопту айтайын. Деңизде жүргөн моряктар, же болбосо саякатчылар адатта жамгыр суусунан суу топтогалы ичип жүрүшөт адатта. Бирок эгерде кеме авариялык абалга учурап чөгүп кетсе же башка бир өзгөчө кырдаалдар учурунда ал жердеги моряктар андан кийинки күндөр үчүн жашап туруусу үчүн мына ушундай консервацияланган сууларды колдонушкан. Жооп туура? Демек, өзгөчө кырдаалдар үчүн колдонушат экен. Эсеп 5-2. Бүгүн 10-чу тур, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана Сагым Мамамовдун командасы күзгү сериялардын финалдык туруна катышуу укугун алуу үчүн ойноп жатат. 8-чи раундга старт беребиз. 8-чи раунд. Супер Блиц. Команда бир оюнчуну калтыруу керек. 10 секунданын ичинде убакыт берейин. Жакшылап ойлонуңуздар. Ким калат? Капитан калабы же команда мүчөлөрү калабы? Чечишиңиздер. Блиц раунд анда. Алишер мырза команда үчүн ойнойт. Алишер мырза даярсызбы? Урматтуу алпарчы, буюрса даярмын. Нурзат Мусанова биздин ардайым телекөрүүчүбүз Таластан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу Алишер мырза, 20-чы жайкы олимпиадага, 17 дүйнөлүк чемпионатка, 68 жолу чемпиондор лигасына, 30 премьер лигага, 15 Европа чемпионатына күбө болгон инсан ким болушу мүмкүн дейт? Кетти 20 секунда. Алишер мырза. Урматтуу алпарчу, Брежнев деген ой келип атат мага негедир. Брежнев болушу. Ким деген? Брежнев. Брежнев? Леонид Ильич Брежнев, СССРдин генералдык секретары. Жооп кабыл алынат. Брежневдин футболго канчалык деңгээлде кызыкканы тууралуу иликтеп көрөбүз. Бирок маани берсеңиздер, жогоруда айтылган чемпионаттар басымдуу бөлүгү Европанын Англиясында өткөндүгүн байкасак болот. Жана бул Британия ханышасы Елизавета II болгон. Урматтуу Алишер мырза, анткени Европадагы, айрыкча Англиядагы чемпионаттарга көбүнчө король, королева катары сөзсүз түрдө Елизавета II чакырышкан. Блиц раунд тилекке каршы ушул биринчи суроо менен токтоду. Нурзат Мусаланова Таластан Блицке атайын суроо жөнөтүп, телекөрүүчүлөргө бир упай алып келди. Жана биз эсепти кайрадан өзгөртөбүз. 5-3. Урматтуу Нурзат айым, калган 2 суроо кийинки оюнга калды. Тогузунчу раунд.
Баяман Топчубаевдин суроосуна келдик. Санкт-Петербургдан сизге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде партизандарга каршы согушуу максатында Германиянын концлагерлерине жаткан кээ бир адамдарды немецтер бошотуп, алардан атайын отряд түзүшкөн. Кызыгы, бул отрядка кирген адамдардын баары кайсы бир иш аракети үчүн соттолуп, мурда лагерге түшкөнгө чейин, согуш башталганга чейин түрмөгө кесилген адамдар болгон. Сиздерге суроо. Ал адамдар мурда кандай айып менен соттолгондугун таап бериңиздер. Кимдер булар? Германияда соттолуп. Германия. Жок, бул пленге түшүп калгандар экен. Концлагерлерде. Сиздерде соттолуп Германия согушта барган. Германия түшкөндөр. Малурдо уруулуктар, урууларбы? Саудагерлер болушу мүмкүн эмес, алар деле бастаба кылып отуруп Партизандагы Булар неме эмеспи? Баа. саясий көз Таптар эмеспи? Ооба, Сталинге репрессияга учуралагандар. Куугунтукка калгандар. Өтө каршы. Саясий. Россиянын саясатына каршы болгондор. Бирок ушунчалык чыккан жол кетпесе керек, же болуп калышы мүмкүн. Алардын барышы көп болчу. Соттолуп чыккандар биринчи. СССРде эмне үчүн соттолгон дагы көбүнчө? Германияда. Эң көп Партизандарга. Партизандар эми бул адамдар да эми, жөнөкөй гражданин. Кат сабаттуулар деген кат сабат үчүн соттолгон. Тынччылар болуп, жок. Мен оюмда токойчулар дагы келип атат, токой кыйгыр. Мергенчилер эмеспи? Аңгылоочулар. Мергенчи, Бирок токойчу. мергенчилерди Башка кесипчи. Кимдер? Саясатчылар болушу мүмкүн, каршы чыккан саясаттын менен. Алар репрессияга кетип калышы мүмкүн. Сагын мырза, ким жооп берет? Бул суроого Данияр мырза жооп берген аракет кылат. Өтө кызыктуу, мындай бир таң калыштуу адамдар болуп атат да булар. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп бул эми партизандык отряддар отуп аткан болсо, алар мурун революцияга катышкандык үчүн соттолушу мүмкүн. Дагы бир вариант болуп атат, аңгылоочулар, мергенчилер деп атабыз. Биздин жооп ошо мурун көтөрүлүштөргө катышкан, революцияга катышып, соттолуп чыккандар болушу мүмкүн. Революцияга катышып, соттолуп чыккандар. Партизанга каршы күрөшүүчү отрядка ошолорду алган деп эсептейсиз, немецтер. Ооба. Жооп кабыл алынат. Сезимгүл ынанып турасызбы Даниярдын жообуна? Мындай ички дүйнөңүздө. Жок. Туура эле жооп берди деп. Ооба, унутуп. Анда мен туура жоопту айтайын. Талкууда туура варианттар да бар, туура эмес варианттар да айтылды. Алардын баарын топтоп бир вариантты Данияр сунуштады. Демек, туура жооп. Отряд түзүлүп атат. Партизандарга каршы, демек партизандар булар токойлордо көбүнчө согуш жүргүзгөн отряддар, адамдар. Ал эми мурда кесилип, соттолуп, анан кайра чыккан адамдар, булар ошол токой аймагын жакшы билген браконьерлер жөнүндө сөз кетип атат. Урматтуу команда, аң уулаган браконьерлерден отряд анткени алар токой аймагын жакшы билет. Кайсы жерде бийик, кайсы жерде чукур бар, кайсы жерде жар бар дегендей. 5-4 эсеп. Көйгөчө тарапка дагы бир упай кошулду. Баяман Топчубаев оюнлантылат. 10 раунд. Актив дизайндын суроосу. 1960 жылы болуп өткөн олимпиадалык оюнда, командалык оюнда Тунис мамлекетинен келген спортчулардын бири командасы үчүн кайсы бир мелдешке чыгууга аракет кылат. Өзү негизи ал мелдеш боюнча машык баса дагы. Урматтуу билермандар, Тунис мамлекетинен келген бул спортчу өзүнүн Тунис мамлекетинин командасынын эсебинен кайсыл таймашка чыгууга аракет кылган. Олимпиадалык оюндун түрү кетти. Минута. 60-жылы жайкыбы кыш болгонбу?
Тунис кандай жерде жайгашкан, анын климаты кандай, ошол жерге ылайыкташкан Олимпиадалык оюндар. Баскетбол, волейбол, футбол бар Олимпиадада. Эгер машыкпаса дагы, Гандбол. бул лёгкий атлетика, Чуркоо боюнчабы? эстафетада адам саны жетпей калса ошонун ордуна туруп турганбы дейм да. Эгер жакшы чуркаган болсо коюп кое берет да. эстафета. Да, жөн эле командалык оюн бул запасда оюнчу болуп чыгышы мүмкүнбү? Билишиң керек. Билишиң керек. Топ менен кандай жүрсүчү? Эстафетабы? Алыс аралык, кыска аралык, узак аралык болушу мүмкүн, Жоксон алып жок керек эмес деп атам да. Атайын билимдин кереги жок да. Атайын чуркаган десе эстафета. Суда сүзүүчү? Суда сүзүү деле болушу мүмкүн. Даярдык керек ага. Кайсы спортто даярдыгы жок катышса болот дагы. Шахматта даярданыш керек шахматта. Жатуу, стрелок бар, алар даярдыгында да. Жайкы оюндарга. Карат, бокс, жага да даярдык керек да. Командалык оюн бирок. Командага эстафетага Эстеп коелу? Күрөш команда. Даярдык керек ал. Башыгыш керек. Физикалык даярдык керек. Натуральный болуу эле. Бизде бар го. Жок, башыгуу керек да, дыханияга. Сагын мырза. Өзү кирип кетет атлетикагачы. Ким жооп берет Сагын мырза? Темирлан Мамасалиев жооп берет. Темирлан. 6-4 болобу же 5-5 болобу? Азыр көрөбүз. Урматтуу алып баруучу, бул жерде Тунистен келген спортчу биздин оюбузча жеңил атлетика боюнча чуркоо эстафета деп коет, ошол тайпага кошулууна аракет кылган. Ал өзү башка командалык, мисалы футбол же баскетбол же волейбол ушул жеңил болсо, эми ошол спорттун ошол жеңил атлетика түрүнө катышууга аракет жасаган. Жеңил атлетика. Тунис. Африканын түндүгүндөгү мамлекет. Алишер мырза, туурабы? Демек, бул спортчу ал жерде кылыч ташуу же болбосо фехтованияга чыгууга аракет кылган. Анткени ал кылыч ташып жүргөндө жакшы көргөн, урматтуу билермандар. Тунисте ал кылыч ташууну адат кылган. Анткени тунистик арабтар кылыч ташуу боюнча көптөгөн иш-чараларды өткөрөт. Жана ушул учурда дагы кылыч ташуу боюнча чыгууга аракет кылган. Мен кылыч ташып көрөйүнчү деп. Ал оңой көргөн да. Эрежеси таптакыр башка фехтования. 5-5 эсеп. Чечүүчү раунд. Ажамал Бакытбек кызы. Чечүүчү раунд. Силерге ушундай суроо бериптир. Кайсы бир жандыкта 2 ашказаны бар? Кайсы бир жандыктын 2 ашказаны бар? Бири өзү үчүн, демек экинчи ашказаны эмне үчүн? Ал кайсы жандык? Кетти минута. Ару. Биринчиси өзү үчүн, Кенгуру деле жакшы вариант. Бирок ал чөнтөк деп айтабыз да, ашказан эмес да. Андан кийин Чөнтөк, же ашказанбы? ашказан. Чымын ары мен оюнчу Өзү үчүн, Өзү үчүн. төөдө эмес, Коргош керек болду. Кайсы жаныбар жакын? бирөөсү ошо балды немеге төгүш үчүн да. Ару. Дагын. баларылар, төөлөр, кенгуру. экинчиси ошол. Башкачы. Сен билесиң, арысыңбы сен? Ооба. Кайсы Ару. Арып жүрүп алып барат, кийин алып барып таштайт беркен эмеге. Ашказанына киргизеби? Балды. Ашказаны барбы жокпу? Жок, ошол. Ашказаны барбы жокпу? Ашказанына киргизбейт да. Оозуна топтойт керек. Оозуна топтойт да. Мисалы үчүн ашказан башка. Дагы кайсы жандыктар бар? Жаныбарлар дүйнөсү. Дагы карай берели. Сойлоочу башка. Эме ичинде баласы бар жаныбар эмес бекен? Өзү үчүн иштейт, бирөөсүнүн баласы кийин. 2 ашказан. Жылан дагы. Бакка сайлоочу башка. Жаныбардын 2 ашказаны. Бирөө тамак үчүн, бирөө бир нерсе үчүн кызмат кылыш керек да. Тамак алат, адам сиңирет тамакты. Кенгуру. Сакташ керек экен да. Резервде. Кенгурунун ашказаны барбы? Дагы. Күрөө эле. Сүт эмичи да. Сүт эмчилер Төөдө эмеспи, суу үчүн эмес бекен же? Төөдө бирөөлөр бар да бирок. Китпи же. Кит, майда жанттар да. Ашказан, 2 ашказаны бар. Ары, чымын. Сагын мырза, бул кайсы жандык? Оор суроого аракет кылсын Айбек Кыргызбаев. Айбек Кыргызбаев. Кайсыл жандык? Биздин командада өтө көп варианттар келип чыкты. Алардын арасынан биз балары деген вариантка токтолдук. Биздин жооп балары. Баларынын 2 ашказаны бар деп ойлойсуз. Ооба. Биринчиси өзүнө, экинчиси кайка? Уясына алып барат. Бош ячейкалар неме кылганы. Балчылар үчүн, балдары үчүн алып барып камтып коет, жыйнап коет, бекитип коет. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат.
мен эми туура жоопту айтам. Балары негизи бүтүндөй тапканын балча элекке алып барат. Ал өзү үчүн да албайт. Ал бүтүн нектарларды бал үчүн топтойт. Мен кайта жандык дедим да, жаныбарлар эмес, жаныбарлар дүйнөсү да көп түрлүүгө кирет да. Канаттуулар, жаныбарлар, анан жандыктар деп. Жандыктар баларыдан да кичинекей жандыктарга барабыз. Баларыдан да кичинекей жандыкка барабыз. Демек булар тынбай нары бери чуркап жүргөн, Сагынбек Маманов бир вариантты айтып өткөн кумурскалар, урматтуу билермандар. Кумурсканын эки ашказаны болот. Бири өзү үчүн, экинчиси уюгу үчүн алып барат, уюгуна. Ал кышка камдаш керек, кышка, урматтуу билермандар. Бир упай төгөш тарапка берилип, Сагынбек Маманов командасы бир упай менен жеңилди. Саламатсыздарбы урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул оюндан баштап мен мындан кийинки Билерман Ордо оюндарында балким башка команданын курамында көрүшүңүздөр мүмкүн. Буюрса алдыда жакшы оюндарды курабыз. Ал эми бүгүнкү оюн жөнүндө айтып кете турган болсок, бүгүнкү оюндун жүрүшүндө мага Алишер Маматиса уулунун оюну жакты. Мен мисалы эң күчтүү оюндарды бул жерде Данияр, Темирлан мырзалардан күткөм, бирок бир аз чарчап калышты өңдөнөт бул билермандарыбыз. Андыктан бүгүнкү оюнда Алишер мырза өзүнүн интеллектуалдык ой жүгүртүүсүн мүмкүн болушунча жакшы колдоно алды. Суроолорго келе турган болсок, бизге бул жерде окуучулар менен бир добуштан браконьерлер деген суроону эң мыкты суроо деп табабыз. Браконьер тууралуу суроо. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу барчу. Мен оюнду көрүп туруп, бул оюндун тең ортосуна келгенде мен оюнду жеңиш менен аяктайт деп эле 6-чы туюмда элестеп баштаганбыз. 5-4 эсебинде башталган оюнда акырына келип 5-6 менен жеңилүү болуп атат. Оюндун жүрүшүн балким акыркы раундтарда же суроолордун бир аз деңгээли жогорулап күчтүү суроолор келип кетти, же болбосо команда өзүн жеңдик деп бир аз таштап жиберди. Ошол бир аз ойлонуп туруп атат. Эле мыкты суроо боюнча ошол браконьерлер деген суроо мага дагы жакты чындыгында. Байман Топчубаев жөнөткөн суроо болчу. Байман Топчубаевга демек биз ушул бүгүнкү оюнга койгон жалпы байгенин ичинен Байман Топчубаевга 1000 сомду биз ыйгарабыз. Сагын мырза, кеп кезеги сизде. Оюн боюнча ой пикириңиз жана сиздерге кайсы суроо жакты? Барчу, Кудайга шүгүр, команда өзгөчө оюн көрсөткөн аракет кылды. Албетте, биздин командада мыкты оюнчулар көп. Көп жылдан бери профессионалдуу аракет кылып, көпчүлүгү, бирок биз мындан кийин көбүрөөк жаш билермандарга басым жасайбыз. Себеби алар өсүлдү, жетилди, келечекте ушул мындай ордон өнүп келе турган, жакшылыкка үндөй турган, комубузга пайда келе турган жаш болсо дагы, мына бүгүнкү оюн бизге 2 оюнчу кошулду, жаш. Ушу команда бир аз жаш кошулган үчүн бир аз мындай утулушубуз мүмкүн. Мындай бүгүнчө, бирок келечекте биз көп нерсени утабыз. Биздин командада жалаң билесиз, 305 жолу боюнчулар кошулуп жатат. Бирок көпчүлүгү жигиттер болгон, 100%. Бүгүндөн баштап биз мына айындарга, кыздарга мүмкүнчүлүк бердик. Алардын мүмкүн же командабыз алдыга сүрөйт, же алдыга же артка сүйлөшү мүмкүн. Илгиз Шамырзаев инибизге да ийгилик каалайбыз. 10 жылдын тегереги болгон, келип, жүрүп, ушундай эле Айбек, Сезимге окшогон алгачкы турукту биздин командада ойноду. Буюрса жакшылыкка үмүт кылып, командасына чоң-чоң ийгиликтер каалайбыз. Ата качан күчтүү болот? Эгерде баласы өзүнөн эң күчтүү артык уулдарды алып чыкса, Илгиз же башка мүчөлөрүбүз өзүнөн 10 эсе күчтүү оюнчуларды алып чыкса, буюрса биз ойлойбуз, ошо мыкты оюнчулар болот деп. Ошондо баарына ийгилик. Сизге да ийгилик. Бүгүн эми форс-мажор оюнубуз болуп калды, бирок Кудайга шүгүр, биз жакшы эле жыйынтык көрсөттүк. Чоң рахмат. Рахмат. Кайсы суроого жактан айттыңыз, Суроо
Байаман Топчубай ийинисти көрсөтсөк дагы боло берет негизи көпчүлүк эми. Бирок биз аксакалды сыйлап, 83 жашын сыйлап, аксакалды сыйлаган, атаны сыйлаган, устаз сыйлаган бул жакшы нерсе. Ошон үчүн биз команда чечебиз. Бул аксакал Ашымал Сыдыков, салт боюнча. Ашымал Сыдыков биздин эң улуу телекөрүүчүбүз экен, 83 жаштагы телекөрүүчү. Ушул кыргыз салты жиликтер тууралуу суроосу менен бүгүн ушул команданы ушул активдүү жакшы суроо жөнөттүр деп, ушул актив дизайндын сыйлыгынын бир бөлүгүн биз ушул Ашымал Сыдыковго жөнөтөбүз. Куттуктайбыз, мыкты суроолор бүтүп кала бермекчибиз. Демек, урматтуу клуб, урматтуу команда, демек Сагым мырза кабыл алып коюңуз. Мына Данияр Төрегалиевичтин убада кылган сыйлыгы сиздерге. Чоң рахмат. Данияр мырза, биз эфирден ыраазычылык билдирели. Мына ушул Билерман Ордок клубун ушул финалга чейинки ушул команданы атайын колдоп, мына акча сыйлык ажыратып берипсиз. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Бар бол, адал таттуу дайыма жаңы гана. Биздин өнөктөшүбүз чоң рахмат. Жана биздин дагы бир өнөктөшүбүз актив дизайнга да чоң рахмат. Биз менен кызматташып жатканыңыздарга. Атайын командабызды колдоп, моралдык дагы, материалдык дагы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Төрегалиевичке ыраазычылык билдиребиз. Себеби атайын мына өзүнүн өткөндө келип колдоп кеткен, ошол айтылган сөз, атылган ок деп мына бүгүн материалдык ушул клуб үчүн, биздин команда үчүн атайын ушу 25 000 сом акчалай сыйлыгын берип жатат. Мындай инсандар ар дайым билимдүүлөргө колдоп турган жакшы, келечек муңубуз өнүгөт. Ишине ийгиликтер каалайбыз. Ар дайым ушу мыйзам, ыйман менен иштеп, өлкөбүзгө салым кошо берсин. Жалпы интеллектуалдардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Дагы бир ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Аны эмесе биздин оюн жыйынтыкталды. Кудайым буйрса, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар.